Сүйүү жөнүндө икая. Көркөм окугандар Германиядагы мекендештерибиз Махабат Садырбек жана Айдай Садырбек. Сабак учурунда башталгыч класстын окуучусу мугалим эжесине суроо узатты. Эжей, сүйүү деген эмне? Эжеси окуучу кыздар балдардын да бул суроого кызыгуулары жаралганын байкады. Окуучуларга туура жана так жооп бериш үчүн баарын мектептин жанындагы сейил бакка алып чыгып, жүрөгүңөргө жылуулук, жакшы сезим жана сүйүү тартуулаган, каалаган нерсеңерди таап келгиле, деди. Балдар кызыктуу тапшырманы кубануу менен кабыл алышып, ар кимиси ар кай жакка чуркап кетишти. Бир аздан кийин кайтып келишкен соң, эжекеси окуучулардын эмне алып келгенин көрсөтүүсүн өтүндү. Биринчи окуучу: "Мен ушул гүлдү алып келдим. Жыты жөн эле буркурайт. Аябай коос болгондуктан суктанып бүтпөйсүң." Экинчи окуучу кубануу менен: "А мен мына бул көпөлөктү алып келдим. Карагылачы, кандай кооз. Канатында ар түркүн боектор менен оймо чиймеленген. Мен муну өзүмдүн чогултуп жүргөн көпөлөктөрүмдүн катарын толуктоо үчүн кармадым." Үчүнчү окуучу: "Мен болсо могу балапанды алып келдим. Капысынан уясынан түшүп калыптыр. Сонун балапан бекен, карасаңар." Балдар кызыгуу менен таап келген нерселерин биринин артынан бири көргөзүп жатышты. Болгону бир гана кыз эч нерсе алып келбептир. Ал үчүн өзүн абдан ыңгайсыз абалда сезип турду. Мугалим кызга көңүл буруп, ага суроо берди. "Сен эмне эч нерсе тапкан жоксуңбу? Же сага эч нерсе жаккан жокпу?" Окуучу кыз уялыңкы түрдө түшүндүрүүгө өттү. "Кечиресиз, мен аябагандай жыпар жыттуу кооз гүлдү көрдүм. Айланага кооздук, аңкыган жытын тартуулап турсун үчүн үзгөн жокмун. Андан соң жеңил жана кооз көпөлөктү байкадым. Ал аябай бактылуу экен. Ошондуктан кармаганга колум барбады. Анан да уясынан кулап түшүп, энесинен жардам сурап, коркунучка кептелген балапанды көрдүм. Башымды көтөрүп, энесинин тынчсызданган аянычтуу түрүн байкадым. Балапанды уясына кайтарып берүүгө туура келди. Мен өзүм менен гүлдүн аңкыган жыпар жытын, көпөлөктүн эркиндигин жана чымчыктын ыраазычылыгын гана алып келдим. Бирок мен эмне алып келгенимди кантип көрсөтө алам?" деди кыз. Муну уккан мугалим кызга жогорку баа коюп, окуучуларына сүйүүнү ар ким өз жүрөгүнөн гана таба ала тургандыгын түшүндүрүп өттү. Которгон Айтбүбү Орунбаева. Аудио чыгармаларыбыздын демөөрчүсү Зуля жеңил өнөр жай ишканасы. Ошондой эле Patreon'догу катталган тилектештерибизге ыраазычылык.